Кечээ кечинде Төө Ашуудагы өрт кырсыгынан жабыркагандарга жардам берем деп күйүк алган 2-чи милиция кызматкери каза болду. Ага 5-ноябрь күнү операция жасалган болчу. Тилекке каршы операциядан чыккандан кийин көп узабай үзүлгөн. Niyetiye ciddiye getirdi şu uçak koyuğa öterreyi şükçede. 30 жаштагы Орозмамат Акуналиев Нокат районунун Ынтымак айылында төрөлүп өскөн. Бүгүн ал жашаган үйдө аза күтүлүп, жакындары жоктоп калышты. Сөөгү эртең өзү чоңойгон айылда жерге берилет. Өзү кичинекейинен өтө турушчак, мектепти өтө жакшы окуду. Андан кийин ошо түрк лицейинде окуду. Түрк лицейин бүткөндөн кийин Бишкекке барып, ушул жогорку окуу жайда ушул өзүнүн эмеси боюнча 5 жылдык жогорку окуу жайын аяктап, эмгек жолун ошол Бишкектен баштады. Андан Ошко келди. Мына акыркы күндөрү ушул өзүнүн туулуп өскөн жерине, ушул жерге келип, өзүнүн кызматын өтөп аткан болчу. Арты кайырлуу болсун, жаткан жери жайы жаннаттан болсун, топурагы торко болсун. Орозунебиздин элеси кандай калса биздин жүрөгүбүздө ошол элес калсын. Бул бир гана биздин кыргыздын, бир гана биздин үй бүлөнүн сыймыгы эмес, кыргыздын сыймыгы болуп кала берсин. Башка эч нерсе дей албайбыз. Каза болгон Орозмамат Акуналиев Кызылкыя шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын капитаны болгон. Өмүрүнөн милдетин бийик койгон маркумдун достору, кесиптештери анын жаш кезинен тырышчаактыгын, ишке жоопкерчиликтүү мамиле кылып келгендигин баса белгилешти. Анын ысымы түбөлүккө элдин эсинде калат. Ошо өзгө койгон талаптар, мындай тергөө иштери боюнча башка боюнча дагы өтө пунктуальный убагында жумушун аткарып, элдерге мындай жакшы жардам кылып жүргөн жигит эле. Эми ушундай неме экен, ушундай кырсыкка кабылып калды. Бирок өтө кандай десем, өтө жакшы бала инсан катарычы. Өзүнүн жумушу адам тыңбагандай убагында колдон келишчи элдерге жакшы жардам кылып, спокойно жакшы жигиттер болчу да. Ушунча жамаат досторубуз, туугандар аракет кылып, күйүгүп, жүгүрүп мээнет кылдык. Эми мээнетибиз колго тийбей калды. Айла жок экен, эми досубузду берип койдук. Досубуз эми жаштыгынан жакшы бала эле. Мектепти жакшы аяктап, ниеттери жакшы, окуу жайга тапшырып, иштеп атат эле мына Кызылкыя шаарында тергөөчү болуп. Иш тууралуу барып, ушундай эмеге кабылып калды. Акыркы жолу эми мына үйүнүн ичинде оңдоп, максат коюп шарт кылып атат эле. Акыркы жолу авариядан кийин 2-3 күндөн кийин сүйлөштүм. Досум суу салып берчи, өзүбүздүн сууду ичким келип атат деп акыркы жолу ошо сүйлөшкөнбүз. Орозмамат Акуналиев үй бүлөдө 3 уулдун кичүүсү болгон. Артында жубайы менен 2 уул, 1 кызы калды. Балдарынын чоңу 4 жашта болсо, кичүүсү эми гана 1 айлык болгон. Эске салсак, 27 октябрда Төө Ашууда күйүүчү май ташыган автоунаанын цистернасы кулап, күйүп кеткени кабарланган. Ага жардам берүүгө 2 автоунаа токтоп, 4 адам жардам бермекчи болушкан. Бирок цистерна жарылып кетип, 4 жаран жаракат алып, ооруканага түшкөн болчу. Анын бири Кызылкыя шаардык милициясынын ыкчам кызматкери 41 жаштагы Дилмурат Шамшиев 1-ноябрда көз жумган. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош облусу.